Sayın Kırgızistan Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi 13 ноябрда Кыргыз-Түрк Манас университетинде АХСК түрктөрүн Орто Азияга, атап айтканда Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга депортациялоонун башталышынын 81 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы болуп өттү. 1944-жылы АХСК түрктөрүн СССР бийлиги тарабынан депортациялап, алар Орто Азиядагы мамлекеттерге жашоого мажбур болушкан. Аталган иш-чаранын максаты келечек муундарга мекенге болгон сүйүүнү жеткирүү, 81 жыл мурда АХСКта болгон кайгылуу окуялардын курмандыктарын эскерүү, ошондой эле жалпы тарыхты түшүнүү жана биримдик сезимин сактоо аркылуу кыргыз жана түрк элдеринин ортосундагы боордоштук байланышты бекемдөө болуп саналат. Эскерүү иш-чарасынын алкагында депортация мезгилиндеги АХСК түрктөрүнүн жашоосу жана Ала тоого поезд менен келип кыргыз эли менен болгон алгачкы жолугушуусу тууралуу театрлаштырылган оюн көрсөтүлдү. Ошондой эле кыргыз эли менен кандай жашагандыгы тууралуу фильм тартууланды. Иш-чарага студенттер, мугалимдер, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү, уюмдардын жетекчилери, ишкерлер, депортациядан аман калгандар жана алардын үй бүлөлөрү катышты. Ушул кыргыз эли бизди өзү үйлөр менен ушул бир нан менен бөлүшүп, биздин ата бабаларыбызга абдан жардам берди ушул оор учурдарда. Ушул депортация 14 ноябрь 1944-тө башталган. Бир айдан кийин ушул Кыргызстанда биздин ата энелерибиз келген. НКВДнын документтеринге карата 86 000 киши депортация болгон. Ушул депортация учурунда 16 000 киши каза болгон. Ушул башта Кыргызстанда абдан көп киши эле келген эмес. Биринчи учурда где-то 5-6 000 киши келген. Көбүнчө Өзбекстанга келген. Анан 1956 жылынан кийин Өзбекстандан мен ушул өзүмдүн чоң атам ушу Кыргызстанда келип, ушул Ысык-Ата районунда Кенеш кöyүнө келгенбиз. Ушу азыр күнүмүздө Кыргызстандын 4 облусунда жашайбыз. Чуй облусу, Талас, Жалал Абад, анан Ош. 50 000 кишибиз Кыргызстанда.